Бул мерс өтө кооптуу. Анткени 510 аттын күчү бир гана арткы дөңгөлөктөрүндө. Кичине эле газ берип койгондо ушундай нерселерди кылат. Так, достор, заводдун айтымында бул унаа 1-жүзгө чейин дээрлик 4 секундта ылдамданыш керек. Азыр ошону текшерип көрөлү. Баардык настройкаларды спорт режимине койдук, бир гана турукташтыруу системасын өчүргөн жокпуз. Кеттик. Мунун баасы жөнөкөй C класска караганда кымбатыраак. Эмнеге десеңер, анткени бул AMG күчөтүлгөн версиясы. Демек, тышынан да, ичинен да жогорку сапаттагы элементтер менен айырмаланат. Негизи мунун тарыхы 202 кузовундагы Mercedes менен башталат. Андан ары ар бир кузовунда AMG версиялары болгон. 203, 204, 204 кузовундагы C63 ал такыр жинди машина. Ал жөнүндө да бир күнү силерге айтып кетем. А бул болсо 205 кузовундагы C63. Интернет тармактарында дал ушундай цешка дрифт жасап жаткан көптөгөн видеолорду көрсөңөр болот. Эмнеге ушундай? Анткени арткы дөңгөлөктөрү аракетте. Анан капоттун астында толтура аттын күчү менен кыймылдаткыч орнотулган. M177 колго чогултулган кыймылдаткыч 510 аттын күчү менен. Дал ушул мотор көпчүлүк башка AMG үлгүлөрүнө коюлат, мисалы E63, S63, G63 дегендерге. Муну деле тюнинг кылсаңар болот. Мисалы E63-түн турбинасын салып, анын прошивка кылып койсоңор, плюс-минус 700 аттын күчүнө чейин көтөрсөңөр болот. Бирок аны кылганды сунуштабайм, анткени 700 аттын күчү бир гана арткы дөңгөлөктөрүндө айдаганы кичине кыйыныраак болуп калат. Тышынан бул өтө мыкты көрүнөт. Негизи бул кузов жаңы чыкканына 11 жыл болуп калды. 205 биринчи жолу 2014-жылы элге көрсөтүлгөн. Ал эми AMG версиясы болсо 2015-жылы чыккан. Кайсыл жагынан караба, аябай сонун, анан заманбап көрүнөт. Анан муну атаандашы BMW M3 менен салыштырганда M3 мындай спортко жакыныраак. А бул болсо мындай элегант стилинде. Бир гана ушул AMG дискалары, кеңейтилген канаттары жана башка анча-мынча детальдар үчүн жөнөкөй C класстан айырмаланат. Анан мунун купе версиясы да бар. Демек, 2 эшиги менен. Жеке менин оюмча ушундай седан версиясы эле жакшы. Анткени артына адамдарды баткызып кетсеңер болот. Мынакей арты мындай кенең эле C класс үчүн. Булардын баасы жаңы чыкканда өтө кымбат болгон. 70-80 миң доллардай турган. Бүгүн болсо баасы жагымдуу баага түштү. Мисалы бул унаа машина KG-де бар. Видеонун астына тиркемени кошуп коебуз, кааласаңар кирип карасаңар болот. Муну айдап баратканда выхлоптун үнү дайыма угулат. Мынакей терезелерди азыр түшүрүп койдук. Газды кичине эле басканда аябай сонун угулат экен. Негизи AMG-нин инженерлери ушул выхлопту кантип жасайт мен билбейм. Бирок ар бир AMG үлгүсүндө выхлоптун үнү өтө сонун угулат. Башка эч кандай, мисалы BMW, Audi мунун деңгээлине жете элек выхлоптун үнүнө. Менин оюмча, бул унаанын эң чоң артыкчылыгы ушул выхлоптун үнү. Негизи кыймылдаткыч ишенимдүү. Газды тебип айдасаңар деле ошого чыдайт. Бир гана майды ар бир 4-5 миң чакырым сайын алмаштырып туруш керек. Ошондо маселе чыкпайт. Эгерде маселе чыкса, анда бул жагынан ушул кыймылдаткычты чогулткан адамдын аты жөнүн окуп туруп, Facebook'тан табып, сураштырып көрсөңөр болот. Мисалы, бул кыймылдаткычты Дэниел Шнейбл деген киши чогултуптур. Мен айткандай эле, бул унаа элегант стилинде. Бирок муну кандайдыр бир хулиганга окшоп настройка кылып коюптур. Мисалы, светофордо турганда, спорт режиминде газды бассаңар, арткы дөңгөлөктөр чимирлегенде угасыңар. Ошондуктан жаштардын арасында бул аябай белгилүү цешка. Интернет тармактарында ушундай цешка менен кутурган видеолорду көрсөңөр болот. Унаанын жүрүү бөлүгү катуу, аябай катуу. Катуу болгону менен бурулушу жакшы. Жүрүп баратканда мисалы жумшактыкты сезбейсиңер. Ошондуктан буга көнүшүңөр керек. Токтотмо системасы деле жакшы. Негизи булар заводдон карбон керамика токтотмо системасын сунуштаган. Анын баасы асмандын баш болгон. Дээрлик плюс-минус 500 миң сомдой турган. Бирок ансыз деле токтотмо системасы тормоз бергенде
жакшы эле токтойт. C класстардын салону негизи кичинекей болот, ошондуктан бийик адамдар бул жакка кысылып калышы мүмкүн. Бул AMG болгону менен бул жакта бүт нерселер бар. Биринчиден ушундай карбондон жасалган элементтери, анан ушундай AMG жазуулары. Бул наслерге AMG экендигин дайыма эскертип турат. Албетте премиум классындагы аудио системасы, Burmester деген аудио система. Бул негизи Mercedesтердин жогорку аудио системасы. Анан сапаттуу, жумшак булгары, отургучтардын жылгытыштары жана эс тутуму. Үстүндө болсо килттеген айнеги бар. Мынакей, ушундай аябай сонун салон. Отурганда абдан ыңгайлуу экен. C63 кышында айрыкча биздин өлкөдө кооптуу. Мисалы E63 алсак, ал жерде 4 дөңгөлөктөр аракетте. Анан алдыңкы 2 дөңгөлөктөрдү каалаган учурда өчүрүп койсоңор болот. Мында болсо арткы дөңгөлөктөр дайыма аракетте. Ошондуктан кышында кичине абайлап айдаш керек. Бул достор эң күчтүү мерстердин бири. Буларга дайыма кардар чыгат. Анткени бул C63 AMG кыймылдаткычы чыныгы V8 4 литр. Азыркы жаңы чыгып жаткан C63 2 литр 4 цилиндр кыймылдаткыч менен келет. Элестетип көрүлүчү достор, AMG унаасында 4 цилиндр кыймылдаткыч. Бул AMG-нин философиясына туура келбейт. Ошондуктан муну чыныгы AMG деп койсок болот. Бирок ушактар боюнча жаңы чыга турган C63 кайра эле V8 кыймылдаткыч менен келет. Ошондуктан алып чыкканга чейин ушуну айдап турсаңар болот. Бул силердин көңүлүңөрдү калтырбайт. Силер менен болсо машина KG, кийинки көрүшкөнчө бар болгула.